Прости, мой друг, но я тебя должен разбудить. Ассалаумалейкум, урматтуу биздин Канчо сом YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Көптөн бери таксиде көрүнбөй калдым. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле Крокус Ситиде болгон окуядан кийин вообще негедир таксовать эткене желание кетип калган. Өткөндө машина менен бир аз мелкий ДТП болгондон кийин могул көрүп турасыңар, могул жерлери чийилип машинанынчы фаралары экөө тең корректировкасы кетип калды эле. Сервис 312 келсеңиздер момундай аппарат менен сонун кылып бүт линия менен, каждый линия менен көрүп тургандар, момундай зеркалалары менен караңыздарчы. Сонун кылып мынакей могул жактан көрүнүп турат. Линияны бул жерге чогултуп берет тургандар. Корректировкадан сырткары бул жерде момундай линзаларды коюп, бүт бардык машиналарга, Solaris'тен баштап Range Rover'ге чейин бүт бардык машиналарга момундай линзаларды коюп, сонун кылат экен. Наличие бүт запчастар да бар экен. Муну көрөлүчү. Бул жанагындай немелерге бүт разрешение барбы буларга? Бар. Как положено? Как положено. Всё. Мынакей. Өзүнүн ордуна коюлат, эчтеке кол эметилбейт. Мынакей тоголор. Параңар нете болсо, сервис 312-ге келе бересиздер. Андан сырткары бул жерде тургандар, сервисте замена масла, ходовой часть, запчастар, шиномонтаж, обклейка, промывка радиатора, кыскасы бүт бары бар. Өзүбүздүн кыргыз балдар, мастерлер бүт. Келсеңиздер, чалсаңыздар, талант айтып бүт бардык нерсесин түшүндүрөт, каяка келишти, кандай келишти. Мастерлер сонун кылып машинеңиздерди чек-чейтип жөнөтөт тургандар. Мынакей. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Андан бери көрүп атасыңар, самозанятый, парка самозанятый, налоговый, нар жак, бер жак, кыскасы иш толтур болуп кетти. Айтор проблеманын бары анда эмес. Буюрса бүгүн бир кыйла убакыт кеңири болуп калды. Таксиде иштеп көрөлү, бизнес класста кандай болуп атат болду экен дегиле. Мен өзүм эле мурдагы камерам жакшыбы, же iPhone жакшыбы, мен жакшы түшүнө албай атам. Кыскасы бүгүн бул камерага да тартып көрөйүн. Мойкага келдим, как обычно тургандар. Мойкага келдим, аз мойкада жүрүп, нар жак бер жагын тазалап алып туруп, багаждагы нерселерди бүт офиске алып кирип таштап, сумка бар, штативтери бар, кыскасы икирчикидин баары бар, аларды бүт алып бүгүн көрөлү. Мындайча айтканда, разведка кылып көрөлү, дегеле шаардын ичинде кандай ситуация болуп атат. Мен билбейм, мен бизнес классты буга чейин башка бирлер көргөзүп атабы, дегеле иш кандай болуп атат. Ошол жөнүндө толук көрсөтмөкчүмүн тургандар. Так. Яндекс Pro'га келсек, мен билесиңер тургандар, 14 Pro менен иштейм. Навигатору катыбайт, жакшы. Бирок ар кимдики кандай болуп калышы да мүмкүн. Фотоконтроль машина сурап калыптыр. Колдон келишинче парковый самозанятый болгон аракет кылып атабыз, но бир жагынан бир туруп налоговыйдан, мой налогдон сбой болуп атат системада. Яндексте очередь жок. Кыскасы полный каша болуп атат, мындайча айткандачы. Биздин парктагыларда айта кетет элек, колдон келишинче эртерээк парковый самозанятый болгон аракет кыла бергиле. Мен дагы өзүм парковый самозанятый болоюн деп бүгүн аракет кылдым эле, но регистрациянын жана немеси керек экен да, кагаз түрүндөгүсү керек экен. Кагаз түрүндөгүсү. Ошон үчүн кагаз түрүнөн бүгүн буюрса барып офиске барып кагаз түрүнөн чыгарып алсам, анан кийин фотоконтролдон өтүп туруп, анан кийин парковый самозанятыйда кантип иштеп атат, кантип налог алып атат, заказдар кандай болуп атат, ал жөнүндө дагы толук видео кылып көргөзмөкчүмүн тугандар. Бүгүн числого 3 май, күнгө жума. Көрөбүз. Эгерде азыр эртерээк жууп бүтүп калсам, огородныйга барып дагы бир көрөйүнчү дегиле, элдер кандай очередь болуп атат экен, кандай иш болуп атат экен. Бүгүн тихо Москваны разведка кылып көрөлү дегиле. Азыр рейд, нар жак бер жактар кандай болду экен, бир сыра машинаден бир сыра Москваны дагы сиздерге көргөзө келмекчимин тугандар. Ушундай. Кеттик анда азыр мойка кылса, анан кийин дальше көрөбүз калганын. Так. Мойкага айдап кирейин. Неде жыяндарым сагынып калгандыр. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Суумуз бар. Кузов коврики. Суу? Эрдоган суу. Яман чаңкап кетти. 20 сом. Суум кымбат. 20 сом. Суу бар. О. Ya kirep adam bereyim mi?
Ha? Kirep girağından. Ya bula. Boşta or. Gittas kiyes. Kışı menen Gittas kiyes. moğollar büt talkalanıp bütüptür oldu. Kayran 13 bin. Daha kayra жаңылап koyuş gerek oldu. Сколько машин? Аяқтары да өлді. Өткенде ДТП болып, мол жерлері чиіліп, решеткалары талқаланып, бір сыра полировка, Через полчаса. химчистка қылыш керек болды. О, мұшықтарды қарап қойды. Ушыны келіп, аймалап ойнап тұр. Он говорит, угор машин не Я в может. шоке дейді. Я же сказал, угор машин. Так, заправканы қылып шықтым. Фотоконтроль сұрап қалыпты. Фотоконтроль өтіп қойдым қазір. Так, işte вот это все. Все туғандар бұйырса бүт бардық. Суларын алдым. Зарядниктерді как положено ордына қойдым. Үйде жүре беріп, балдарымен айланып жүре беріп. Машиненің іші детский сад болып, бүт кармандарына бүт бардық жеріне игрушкалар толып қалыптыр. Бисмилля деп азыр. У вас все в порядке, дейді. Отлично. Фотоконтроль өттім, фотоселфи өттім. Қысқасы бүт барын қойып линияға қойдым. Огородный проездге барып бір ситуацияны көргөзөйүн десем, уже кеч болуп кетти, ал жак уже жабылгандыр. Тем более бүгүн күнгө пятница болуп калды, жума. Кечки саат 5 линияга койдук. Көрөбүз эми кандай болот экен. Бир шаарда айланып мындай разведка кылып келеличи. Так, почин башталды буюрса. Большая академическая наука дейді. Все. Кеттік анда. Так, барғанда недечілі. Есмен де жүріп алып. Şimdi kеттік анда. Наконец-то починді алып келдім. 18 минутта завершаем. 18 минутта 1100 рубль болып тұр. Екі бустермен деп жаздырдылар, раддондан шығып тұр. Көрдіңер, орыстар қандай қылады. Біздің қырғыз байлар бизнес классты часовой заказ қылып алады. А бұлар секін раддондан шығып өздері келе береді. Өздері заказ қылғанда несі жаман, жана кішінекей балдарды безлюлька албайды да, мен қойым жақын не жерде екен деп сұрап алып тұрып, аны алып келіп таштап қойып тұрмын. Алсырақ болса безлюлька ташыбайды да көйлечі. Оқша ғой. Жаңағы заказ қылып алышады да, біздікілерші misal үшін саатына 2000-2500-ден минимум 3 саат барады бизнес класстарчы. Біздікілер 2-3 саат қалалады, анан кейін раддомдан шыққан 10-15 минут тұрады детішеді да. Әркім өзі білет, но просто выгодныйрақ жағын айтып қойдым да, жөнірі барып тұрып бизнес заказ қылсаңар дағы қырғыз балдар келсе алып барып таштап қойдысыңар. Таштап қойып тұрғандар. Наровно местеле 10 000 ақша экономдайсыңар. Машинема ходовой келіп, вообще болбой қалыптыр. Ходовойын қылдырып алсаң, қылдыр деген үндері көбейіп кетті барған сайын. Так, туғандар, Восточный вокзалға келдім. Тип кетпей, елки. Восточный вокзал. Так, 38 минутта. Bir booster.
1947 рубльге келіппін. Білесің, восточный вокзал өте опасный. Өтті көп жаңағындай штраф тартады. Хоть қаяғына тұрсаң да тартады бұл жердечі. Соның үшін сразу кетіп қош керек бұл жерден. Çay geldi. 500 рубль çay geldi. Молодец, красавчик. Красота oldu ғой. Üçüncü zakaz. 3 zakaz menen, короче, 3430 рубль. 3 zakaz menen. Туғандар, өткенде Reels'тен айта кеттім әле. Таксопарк ТК мастерді, машинелерді алсаңыздар, любой паркка подключаться етіп іштей берсе болады деп туғандар. Азыр саналуу машинелер қалыптыр. Дағы деле мүмкіншілік бар, келіп алсаңыздар болады. Экономдор 1700-ден, комфорттор 2500-ден баштап 2700-ге чейин, комфорт плюс аттуулардын бүт бардығы 2800 рубльдан 5000 депозит. Депозиттен қаласаңыздар бөліп берсеңіздер болады, қаласаңыздар сразу берсеңіздер болады туғандар. Айта кеткенде эле бул парктан машина алсаңыздар, любой паркка подключаться етіп іштей бересіңер туғандар. Телефон номерін, адресін видеонun астына көргөзүп коем. Азыр данный моментте 20-30дай машина бар бул жерде туғандар. Келсеңіздер, каалаган машинаңызды тандап алып, ишке чыга бересиңер туғандар. Мынакей бул жактан Умар братан постоянно связьда, телефон номери дагы ушул братандыкы. Чалсаңыздар, жооп берет, келесиңер машинаны алып ишти кыласыңар туғандар. Ушундай кеттик анда. Видеонун ортосунда бир сыра силерге көргөзө кетейин дедим. Так. Москвада жаман суық болып кетті, что-то последний күндөрүчө. Түнү плюс 6 градуска чейин түштүрөт. Дагы эле күндүзү деле кыйратпай атат. 10 градуска чейин болуп, аябай суук болуп атат. Кондер деле иштетпей атабыз. Могу 9 майга парадка карата кээде бар жокту пробка кылып жаап, Москвада жанагындай жаман пробка создавать этип атат. Эми парад өткүчү эле. Бардыгы жакшы болуп кетет. Рейтингим бир аз түшүп кеткенге 4.95 болуп калды эле акыркы күндөрү. Ошого заказ бербей атабы же деги эле андай эле мондай заказдар суз болуп, таксинин иши слабый болуп калганбы, вообще непонятно. Азыр канча почти 1 сааттан бери айланып жүрөм. Бир заказ алыстан түштү, алда кат менен болуп калды. Айланып тегеренип азыр Таганскиге келип калдым. Кыскасы азыр бир клиентти күтүп отурам тугандар. 2 адрес менен бердиле, үйүнөн сумкасын алып, андан дальше фитнес клубка таштап кой деди. 15 мүнөттөн бери күтүп отурам. 517 рубль. 517 рубль кошулуп калды уже заказ. Өзү кыска эле жер болчу. Вот так, ребята. Время идет, денег капает. Чиркин дагы бир 10 мүнөт туруп турган эле, 2000 шейдан кылып алып сени таштап турам, үйгө кете берейин. Не дедиңер? Район Заречьеге келип калдым. Мындай сонун жер экен. Вкусно плов дейт. Кирип туруп нары бери шамшум этип алыш керек болду. Курсак да ачып кетти.
Уже 800 рубль чаевой болду. Нормально, кеңири жирненький обедке жүрөт. Осына пловтон кирип 330 рубль эле обед кылып чыктым. Бизнес класстагылар канчага обед кылат дешиңер мүмкүн. Мен бул жакта арзан экен, Заречье жакта. А так Москва жакта болсо 500, 600. Тегерегине обед кылабыз да. МКаттын уже жазындагы көрүнүшү ар бир могу немеден проспекттерден чыга бериш жерлерде гайлер тосуп атат. Эми как обычно азыр могу немеге карата да. Майский праздниктер болуп атат, жакында парад, эми көрүнгөн жерде тосуп берет кичине, майрам сайрам өткүчө. Аккуратно иштеп туруш керек, тихо. Короче, 100 сом, 200 сом экономдайм деп самомойкага кирип машинени жуам деп маймылым чыкты. Ар жогу малай чачырап. Бирок кээде мындай өзүң жууганда бир кайфы бар да машиненичи. Кайф кылып, жанагы мокунуң канып, каалаган жериңе суу чачып. Короче, ындай. Так. Метро Филевский жака келип калдым. Да, бир заказ. Только бустер менен машинени азыр чайкап чыктым эле. Жууп чыксаң ошо бустер менен берет, же жетский кресло менен берет. Короче, мен приоритетим түшүп кеткенге кыскасы только калып калган заказдарды алып атам. Это чё за толпа? Чё за народ, короче? Странно. Кутузовский проспект сонун кылып монтип. Кичинекей момундай желектерди сайып сонун кылып коюптур. Ол жакта толла адам. Эмнеге бияка чогулуп атышат? Как-то странно. Бияқта да пробка создавать етіп қойып тұр. Так, мынаке туғандар. Офиске да жетіп келдим. Мен білесіңер офисте. Аяқ бияғы кечетен бері жүріп бір 8,5 мың сомдой акчага иштедим. Таксинин иши бир аз басаңдап калыптыр, бирок же менин приоритетим аз болгон үчүн ошондой берип атабы. Общий канча заказ кылдым? Заказды бир көрүп коеюнчу. Анан кийин айтып берейин. 6 заказ. Бүгүнкүгө 6 заказ. Кечекиге 3 заказ. Общий 9 заказ 8,5 мың болуп тургандар. Бул только башталышы. Кийинкилеринен дагы иштеп көргөзөм. Дагы кандай жаңылык болуп атат. Огородныйга барып көрөбүз. Элдер канчалык деңгээлде өчүт болуп атат. Ошолар жөнүндө бүт дагы толук информация билип бермекчимин тугандар. Андыктан эмки видеого чейин сак саламатта болуңуздар.